Астанада Борбор Азияда жылуулук жана электр энергиясын өндүрүүнүн алдыңкы ыкмалары каралды. Салттуу форумдун алкагында энергетика тармагын мамлекеттер аралык жөнгө салуу механизмдери, ошондой эле альтернатива энергия булактарын өнүктүрүү процесси талкууланды. Азыркы учурда Казакстанда 160тан ашык жашыл энергетика объектиси бар. Алар жалпы кубаттуулуктун 7%дан ашыгын. Бул жыл менен 3,5 гигаватт энергияны өндүрүп жатышат. 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 15%га жеткирүү мерчемделген. Адистер жалпы кубаттуулугу 2,5 гигаватт болгон Казакстандагы биринчи атомдук электр станциясынын курулушуна токтолушту. Жакынкы жылдары бул объект өлкөнүн энергия муктаждыгынын 20%ын камсыздай алат. Даярдык иштери азыр эле колго алынган. Ал эми курулуштун активдүү этабы 2027 жылы башталат деп күтүлүүдө. Бул жаңыланган энергия булактарынын өнүгүшү жагынан өтө маанилүү. Учурда энергия балансында күн жана шамал электр станцияларынын үлүшү өсүп келе жатат. Бирок альтернативдик энергетика туруктуу генерация булактарынын ордун баса албайт. Ошондуктан атом тармагы жашыл энергетиканы толуктаган маанилүү багыт катары каралууда. Казакстан менен Өзбекстандын бул багытта колдонуп келе жаткан ыкмалары окшош. Негизинен энергиянын натыйжалуу өндүрүү технологиялары, альтернативдик энергия булактары багытында өнүгүп келебиз. Биз тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө жана бул өлкөнүн долбоорлоо уюмдарынын жаңылыктарын өздөштүрүүгө даярбыз.